Урматтуу ата-энелер, урматтуу карекелер, устаздар, ушул жерге келген жалпы меймандар. Бүгүн сиздер менен ушундай бүгүн бир бактылуу сезимдерде турам. Себеп менин бактылуулугумдун себеби бул жерге келгенде тентек болуп келген болсо, 3 жылдан кийин устаздардын ушул жердеги бардык тарбия жаатында кызмат кылган агаларыбыздын, эжелерибиздин кылган кызматынын астында бүгүн жүрөгү илимге толгон, адеби көркөм болгон, мекениге болгон сүйүүсү ашыкташкан, мекендин кыйынчылыгын, үммөттүн жүгүн көтөрүүгө даяр болгон биздин ушул 5 бир тууганыбызды көрүп өтө кубанычтамын. Алардын катарында ушул жерге келген ата-энелер да бизге жүзүнөн бир аз билинбесе дагы, бирок жүрөктөрүндө ушундай жүрөктөрү толкуп турган ата-энелер бактылуу. Себеп кече эле тентек болуп ойноп жүргөн балдары бүгүн эл жүгүн көтөрөм, пайгамбардын аманатын жеткирем, мекенге ак кызмат кылам деген жигиттерди 3 жылдан кийин ушул жерде балдарын көрүп ушундай кубанычта турат. Бүгүн Кыргызстанда жашаган кыргыз элим, мекендештерим бактылуу. Анткени мекендин жүгүн көтөрүүчү ушундай эр азаматтар чоңойду. Аларды тарбия кылып өстүргөн устаздарга, ушул жердеги жамаатка, биздин артта турган жаш балдардын атынан, айылыбыздын Сурайылынын атынан, жалпы Кыргызстандын атынан сиздерге терең ыраазычылык, терең таазим. Ушул жерге келип сиздер менен сүйлөшүп, маектешип, жүздөшүп турганыбызда бизден да аз болсо дагы бир белек катары ушул Куранды жаттаган карекелердин урматына Куран жөнүндө бир Алайт Сейитбеков деген устазыбыздын калемине таандык бир чыгарма бар эле. Ошону сиздер менен менден белек катары кабыл алыңыздар. Мен белек бере албайм гүлдү. Ал берилген гүл бир канча убакытта солуп калышы мүмкүн. Айды белек кыла албайм, ай дагы чыгат, бир күн батып кетет. Карды белек кыла албайм, ушундай кооз апапак болгон менен, бирок ал да эрип жок болот. Менин белегим сиздерге бул Куран. Биз жаттап аткан Куран эмне? Куран бул ушул жердеги устаздар сыяктуу бир ислам университетинде окуп жүргөнүндө, окуудан айылга келип атсам таксиде, жанымда отурган бир жигиттер менен чогуу келип аткан. Сен каякта окуйсуң деген суроо берди. Мен ислам университетинде окуйм десем, молдо болот экенсиң да, жаназа окуган, нике кыйган, дем салган деди. Ооба, бирок мен башка нерселер да болом дедим. Таң калды. Эмне болосуң? Доктор болом. Буга чейин сиздерге кабар бергендей. Мен доктор болом. Мен милиция боломун. Мен куруучу боломун. Мен мугалим болом десем, өзүң молдо экенсиң, Куран жаттап, ушул жолдо экенсиң, бирок эмнеге мынча калп айттың дейт. Калп айткан жокмун. Жогоруда көп кишилер Куран жаттаган карылар, же болбосо молдолор дегенде жогоруда айткан түшүнүктү түшүнөт. Анан мен аларга түшүндүрдүм. Мен доктор болом, кандай доктор болом? Сынып калган, чыгып калган, жаратын таңа турган, дарылай турган, операция кыла турган эмес, жүрөктөгү көрө албастыкты, менсинүүдү, текеберчиликти деген ооруларды дарылай турган доктор болом. Мен мугалим болом, кандай мугалим болом? Элини сүйгөн, жериге күйгөн, мекенин сүйүп, ата-энесин сыйлаган, элиге ак кызмат кылган, пайгамбар көрсөткөн жолдо бекем болгон улуу адептүү балдарды тарбиялай турган мугалим болом. Мен кандай куруучу болом? Көп кабаттуу үйлөрдүн куруучусу эмес, адеби ахлагы көп кабаттуу болгон бийик ахлактагы балдардын куруучусу болом. Мен милиция болом, кылмышкерлерди же жолдон адашкан, бузуктук кылып жүргөн адамдарды кармап келип камай турган эмес, кылмыш жолуна барбай турган балдарды тарбиялай турган милиция болом. Десем карап унчукпай калдылар. Ошол сыңары бул жердеги биздин ушул кеченин ушул программанын күбөсү болгон биздин 5 бир тууганыбыз, алардын артында келип аткан биздин кичинекей бир туугандарыбыз, келечекте эл керегине жараган, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген кыргыздын макалына дал келе турган жигиттер отурат. Сиздерге менден бир белек болсун, балки жашоодо керек болсун, кабыл аласыздар. Бул Куран. Кемчиликсиз даанышман Аллахтын сөзү бул Куран. Туура жолго баштаган турмуштун көзү бул Куран. Ашыгы жок, кеми жок, акыйкат өзү бул Куран. Адамзаттын тарыхын баян кылган бул Куран, пайгамбардын дилине аян кылган бул Куран, мусулманды Аллахка таяндырган бул Куран. Ишенгендин ыйманын бекем кылган бул Куран, ыймандуунун жүрөгүн мекен кылган бул Куран, кызыл тилдүү элчини чечен кылган бул Куран.
кирдеп калган жүрөктү актап берген бул Куран, амалынан шайтандын сактап берген бул Куран, адал менен арамды тактап берген бул Куран. Кулк мүнөзүн пенденин оңдоп берген бул Куран. Бир тамгага соопту оңдоп берген бул Куран, көп окуган адамды колдоп берген бул Куран. Пайгамбарлар жашоосун үлгү кылган бул Куран. Окуп амал кылганды билги кылган бул Куран, момун менен момунду күзгү кылган бул Куран. Алыс менен жакынды. Арабстандан бир тууган устазыбыз келип атат. Алыс менен Баткен, Ош, Жалалабад, Талас, Нарын, Ысыккөлдү алыс менен жакынды табыштырган бул Куран, жаман менен жакшыны салыштырган бул Куран, жакшылыкты жасоодо жарыштырган бул Куран. Жетим жесир кедейге байлык берген бул Куран, душман менен тууганды айырып берген бул Куран, аялдардын укугун кайрып берген бул Куран. Өлүм өмүр тартибин ирет деген бул Куран, бейиш менен тозокко кирет деген бул Куран. Сокку суна душмандын такаат кылат бул Куран. Окуп амал кылганды шафаат кылат бул Куран. Ишенбеген кафырга апаат кылат бул Куран. Өзгөрүлбөй кемибей жүрө берет бул Куран. Күндөн күнгө жаңырып чыга берет бул Куран. Кереметин жоготпой тура берет бул Куран. Жогоруда айткандай мен бүгүн өзгөчө бактылуумун. Себеп мындан 1400 жыл мурда басып өткөн, анын аты аталмайынча, күн чыкпай, анын аты аталмайынча күн батпаган ааламдын жаралышына себепчи болгон улуу пайгамбардын оозунан чыккан сөзгө татыктуу болгон жигиттердин, аларга тарбия берип өстүргөн устаздардын, аларды багып ушул эрезеге жеткирген ата-энелердин астында алар менен бир чогулушта, бир жыйындамын. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эми сиздер улуу жолго түштүңүздөр. Даңгыр ушундай чоң жашоо деген дарыя. Бул дарыядан өтө этият, өтө сак болуп, кармаган, үйрөнгөн Кураныңызды, аманатыңызды, жараткандын пайгамбары сүйүктүү Мухаммад пайгамбардан алган аманатыңызды жеткиргенге жараткан жардамчы болсун. Ушул жолдо сиздерге ким үлгү болот? Ал жөнүндө устаздарыбыз айткандай, кереметтүү Куранда Аллах Таала үлгү издесеңер пайгамбар жетиштирүү дегендей, пайгамбарыбыздын өмүрүдөн сиздерге да бир кара сөздөр менен жазылган чыгарманы экинчи белек катары сунуштамайм. Пайгамбарыбыз мындан 1400 жыл мурдагы жашоого бир оюңуздар менен, кыялдарыңыздар менен аркага кайтып көрөсүздөр. Максаты жок адам болбойт чынында, максат менен жаратылган чынында. Адам деген келип кетет дүйнөгө, бирок жашоо токтобойт го тынымга. Ыймансыздык чектен чыгып ашканда, аяаламды караңгылык басканда, күн нурунан күчтүү чачып жарыгын күтүп жүргөн жылдыз чыкты асманга. Шапар тээп, кумар ойноп курупшаң, доорго келдиң, өз максатын унуткан, адамзатка жол көрсөтүп жаркырап, айга окшоп толкуп чыккан булуттан. Кереметтүү аяттардан куралган, сөзүн айттың улуг заттын Курандан, сенден мурда келген канча пайгамбар үммөт кыл деп жараткандан суранган. Башкалардай камсыз турмуш көрбөдүң, бай кедей деп араларын бөлбөдүң, мээрим төгүп жан-жаны бар баарына мерез болбой жакшы көңүл бөл дедиң. Желбиретип жаңы көйнөк кийбедиң, жетимдердин аксына тийбедиң, бейиштеген таманында эненин, ата-энени барктап сыйлай бил дедиң. Үмүт кылбай, ырахатың жаныңдын, үммөтүмдү кечиргин деп жалындың, тобо кылып жараткандан биз үчүн тозогуна бул дүйнөнүн малындың. Алла сөзүн колго бийик кармадың. Ара жолдо үшкүрүнүп калбадың. Жашообузга жарык берген исламды жайылтууга бүт өмүрдү арынадың. Аллах сөзүн колго бийик кармадың. Ара жолдо үшкүрүнүп калбадың. Жашообузга жарык берген исламды жайылтууга бүт өмүрдү арынадың. Ырыс кыбыс калган чакты түгөнүп, ыйман тилеп жүрөктөрүгө күлөнүп, салам менен салаваттар айтабыз, сага болгон сүйүү бизде түбөлүк, я Расулулла. Жараткандын улуу пайгамбары сиздерге жол башчы, өрнөк болсун. Ушул машакаттуу, ары сыймыктуу болгон улуу жолдо ата-энелердин жүзүн жарык кылып эки дүйнөдө ушул кызматты тандадыңыздар. Кудайым сиздерге бекем
ден соолук, узун өмүр, талыкпас, кайраттуу өмүр берсин. Аллах сиздерден барыңыздардан, жалпыңыздардан разы болсын. Биздин кичинекейлерибиздин атынан, айылыбыздын атынан, Баткен жергесинен барыңыздарга салам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.